Скептицизм. Грек тилинен скептикос кароочу, иликтөөчү деп которулат. Объективдүү дүйнөнү таанып билүү мүмкүнчүлүгүнө шек саноо менен караган философиялык багыт. Бир нерсени ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ишенбей, сын-көз менен кароо. Скептицизмдин башкы концепциялары пикир айтканда ой жүгүртпөөнү жана жашоо турмушта камырабастыкты талап кылат. Скептицизм мурдагы философтордун нерселердин, көрүнүштөрдүн агылып өтүп турушу жөнүндө бири-бирине карама-каршы келген жоболордун бирин тандап алууга негизден жетишпегендиги жөнүндө айткан идеялардын негизинде келип пайда болгон. Ушул жана ошого окшогон идеялар элейликтердин, софисттердин жана башкалардын окууларында өнүктүрүлгөн. Бирок скептицизмдин түздөн-түз булагы софистика болгон деп эсептелинет. Скептицизм философиялык багыт катарында философиялык ойдун өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Бул мааниде алганда, антискептицизм кийинки скептицизмге салыштырганда тереңирээк мүнөздүү болгондуктан чоң артыкчылыкка ээ болгон. Гегелдин айтканы боюнча, антискептиктер акыйкатты издешкен жана алардын философиясы сезимге эмес, жалаң акылга салып ой жүгүрткөн, ойломго каршы багытталган. Гегель ошондой эле скептицизмдин бардык нерселер сыяктуу болуп көрүнүшү субъективдүү идеализм болуп саналбайт, анткени ал бир эле предметте карама-каршы бар экенин көрсөтүү менен анын объективдүүлүгүн баса белгилейт. А бул болсо философиянын өзүнүн мүнөздүү белгиси деп баса айткан. Пирронун пикири боюнча, философ — бакытка умтулган адам. Ал эми бакыт дегенибиз камырбай жана азап тартып кыйналбай, тынч жашоо болуп саналат. Мындай абалга жетишүү үчүн бир катар суроолорго жооп берүү керек. Алар: нерселер деген эмне? Биз аларга кандай мамиле жасайбыз? Биздин ошол нерселерге жасаган мамилелерибизден кандай пайда келип чыгат деген суроолор. Пиррондун пикири боюнча, нерселер жөнүндө алар жакшы деп да, жаман деп да, тиги деп да, бу деп да эч кандай белгилүү бир пикир айтууга болбойт. Ар бир нерсе жөнүндө ар кандай пикир айтууга, атүгүл карама-каршы пикир да айтууга болот. Ошондуктан нерселерге бир гана мамиле болууга тийиш. Нерселер жөнүндө кандайдыр бир кесе айтып, ой жүгүртүүдөн кармануу керек. Бирок бул Пиррон үчүн эч кандай анык нерселер болбойт дегендикке жатпайт. Конкреттүү бир адамдын сезимдик таасири скептицизмди пайда кыла албайт деп ойлойт. Эгерде адам кандайдыр бир нерсе ага ачуу же таттуу сыяктанып көрүнсө, ал дал ошондой болушу мүмкүн. Бирок мындан бул чындыгында да анык нерсе деген жыйынтык чыгарууга болбойт. Дал ушул адамдын камырабастыгы келип чыгат. Бул болсо эң жогорку бакыт болуп саналат.